Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежи кайтарым байланыш тайпасы БКМК-98 предмет баланы мектепке даярдоо. Окутуучу Досалиева Мунай Молдалиевна, студент Ташболот кызы Сыргагүл. Тема жашылча жемиштерди сүрөттөрү. Программалык мазмуну жашылча жемиш жөнүндө маалымат берүү, көңүл буруусун эс тутуумун жакшыртуу, өздүк жумуштарды активдештирүү, сабакка болгон кызыгуусун өнүктүрүү, усулдук ыкмалары, окуу куралдары, сүрөттөр жана башка. Педагог теманы окуучуларга түшүндүрүп айтып берүү, окуучуларга суроо жооп. Анда эмесе жашылча жемиштерге нелер экен байкайбыз. Ой, жер жемиштер жайнайт. Мен моуларды терем. Карагылачы, чоң экен. Такай, булар жер жемиштер эмес да, бул помидорлор. Эмне үчүн жер жемиш эмес? Кып-кызыл бышкан. Бирок чоң турбайбы булар? Кайра жакшы көп тербейсиң. Помидор деген мөмөгө керек, а бизге жер жемиштер керек. Чын элеби? Мен ойлогом, помидор жашылча деп. Жер жемиштер, мөмөлөр, жашылчалар. Эй, шаташып калдым. Кызык, а жер жемиштер анан мөмөлөр менен жашылчаларды кантип айырмаласа болот? Татаал суроо экен. Билбейм. Мен да билбейм. Абайке мөмөлөр сары, жашылчалар жашыл, а жер жемиштер кызыл болуп жүрбөсүн я? Жок, аларды антип айырмалай албайсың. Мисалы, алма сары да, жашыл да, кызыл да болот. Алмурут сары, анан кызгылт жашыл болот. Силердики чын. Мисалы, сабиз менен өрүк кызгылт сары. А балким айырма даңындадыр. Мөмөлөр таттуу, жашылчалар ачуу, а жер жемиштер кычкылдыр. Жок, жер жемиштерде эле мөмөлөр сыяктуу эле таттуу болот. Анда жер жемиштер чоң, жашылчалар орточо, а мөмөлөр кичинекейдир. Анда бизге капуста керек. Анткени бул огороддогулардын эң чоңу ошол. Капуста менен пирог. Жок, капуста жер жемиш эмес. Кап, аябай чаташып калдым. Мен дагы. Эмнени чогултабыз эми? Кандайсыңар чүрпөлөрүм? Эмне кабагыңар бүркө? Апам экөөбүз жер жемиш кошулган пирог бышырмакпыз. Жер жемиштер эле дегенбиз. Бул бакта ар кайсынын баары өсөт экен. Жер жемишти кантип табабыз? Жер жемиш, жашылча, ана мөмө бири-биринен кантип айырмаланат? Биз аябай чаташып калдык. Кызык суроо турбайбы? Сиз жообун билесизби? Билбегенде эмне? Жүргүлө көрсөтөйүн силерге. Ура! Тезирээк көрсөтүңүзчү. Мөмөлөр таттуу, анан кычкыл болушат. Чоң, анан кичине болушат. Кызыл, сары, жашыл, анан кызгылт сары мөмөлөр бар. Кантип табыш керек аларды? Мөмөлөр бактаракта өсүшөт. Мына алма мөмө, алмурут да мөмө. Мен эми түшүндүм. Өрүктөр да бакта өсүшөт да. Өрүктөр мөмө жемиш турбайбы? Туура. Дагы кандай мөмөлөрдү билесиңер? Ойлонуп көрүш керек экен. Шабдалы да мөмө, кара өрүк менен мандарин да мөмө. Бадыраң дагы. Такай, бадыраң да бакта өсүп эле. Билбейм. Бакта өсөт болуш керек. Бадыраң бак, элестетип ушундай болсо. Жок. Такай, бадыраң огороддо жөөктө өсөт. Анда бадыраң мөмө эмес турбайбы? Жок. Бадыраң жашылча. Огороддо жөөктө өскөндөрдүн баары жашылчалар турбайбы анда, Туура. Кээ бирлери топурактын үстүндө өсүшөт. Мисалы бадыраң, капуста. Помидор дагы. Туура, помидор дагы. Айрымдары топурактын алдында өсөт. Сабиз, чамгыр, кызылча, картошка, алар катуу болот. Анан данектери болбойт. Түшүнүктүүбү эми? Түшүнбөгөндөчү. Рахмат чоң ата. Кой, анда мен барайын. Жакшы калгыла балдар.